Бул аутизми бар жана аң сезими тили кеч калган балдардын борбору. Аутизм бул оор эмес, ал нейро өнүгүүнүн өзгөчөлүгү. Аутист балдар дүйнөнү башкача көрүшөт. Тынчтыкты, түшүнүүнү, сүйүүнү сөз менен эмес, жүрөк аркылуу кабыл алышат. Тарбиячылар, апалар, аталар ушул балдардын жан дүйнөсүн түшүнүүгө, аларды кабыл алууга үйрөтүшө алышат. Ар бир ийгилик бул чоң жеңиш, ар бир айтылган сөз бул чоң үмүт. Коомдон обочудо калбай, жашоого татыктуу болуш үчүн бул балдарга көңүл, камкордук жана жүрөктүн жылуулугу керек. Анткени алар да сүйүүгө, түшүнүүгө жана боорукердикке муктаж. Бул борбор алар үчүн үмүттүн башаты. Бул балдар ичинде тагдырлар өзгөрөт. Жүрөктөр дартка эмес, сүйүүгө толот. Мисалы, бул менин апам, бул менин атам деген баламда түшүнүк жок эле. Бул апа экен, бул мондо экен, элементарный ошол семьяны, мисалы, бул менин эжем, бул менин байкем деген нерсени түшүнүк жок эле да. Бул жерге келгенден баштап өзүн таанып билип баштады балам. Эң биринчи эле бытовой навыктарды үйрөндүк, самообслуживание үйрөндүк. Барып салып кел, барып колуңду жууп кел, барып тишиңди жууп кел. ABA терапиядан ошол жетекчибиз Алтын Абжапаровна ошол мезгилде өзү алды. Өзү эми жалдап, супервизор жалдап, ABA терапиядан баштадык. Сенсорный интеграцияга кирип баштадык. Уже баламда бир айдан айта алам, бир айда көзүмө көрүнө эле турган мындай результаттар болду да. Анан келинчегим айтып калды, анан ошондой калып баралы деп. Азыр 5,5 башка 1 жылдан ашып калды окшойт. Походу 1 жыл, 1,5 жыл болуп калды, 1 жыл менин билишимчечи. Келгенден баштап өсүү катуу болду да. 1 жыл болуптур, точно айта алам. 1 жылдан кичине ашты. Келгенден баштап телефон токтоду. Ошо бул адат болуп калганда, негизи адам адат менен жашайт го, привычка менен. Ошо жаман привычкаларды токтото баштадык да. Пример элементарно ошол телефон биринчи токтогондон баштап эле 1 айдын ичинде аябай катуу жылыш болду да. Бала уже мурдагындай эмес да. Уже мындай каприздер да азайып калды, мындай өзү уравновешенный болуп калды. На носочках. Да, пошли. 1, 2, 3, 4. Биздин миссия, биздин баалуулугубуз өзгөчө балдарга адаптациондук көндүмдөрдү жасаганды, өзүн алып жүрүүнү үйрөтөбүз жана кадимки эле балдарга кошуп, өз алдынча жашоосун улап кетүүгө жардам беребиз. Биздин жетишкендигибиз өзгөчө миссиябыз деп айтсак болот. Мисалы үчүн, биздин центрге келген Эльвира деген окуучум бар болчу. Ал бизге келип 3-4 ай окуду. Ошонун негизинде өзгөчө көндүмдөргө ээ болуп, азыр болсо мамлекеттик мектепке бара баштады. Мышык, алма жейби? Жок. Мышык. Мышык, ооба. Бул эмне? Кат. Молоко. Молоко. Ош шаарындагы ABA умняшка балдарды өнүктүрүү жана социалдык жактан адаптациялоо борборунун жетекчиси, ABA терапия боюнча куратор жана өзгөчө кыздын энесимин. Бул жолго мен кокусунан келип калган жокмун. Башымдан канчалаган нерселерди өткөрдүм, канча жолду басып өттүм, кандай гана кыйын күндөр өттү башыбыздан. Жана ошол жолдо жүрүп, мен сыяктуу жардамга муктаж энелер көп экендигин түшүндүм да. Себептен бул тарых ушундай болуп калды, ачылыш тарыхы. Анан биздин эң башкы баалуулуктарыбыз кандай? Биз ушул өзгөчө балдарды потенциалын ачып, аны кең келечекке даярдоо, аны кайсы бир кесипке ээ болушуна мен чындан жүрөктөн ишенет элем жана ошого даярдап атабыз. Бизде комплекстүү ыкма ABA терапия деп коет. ABA терапия бир гана аутизми бар балдар менен иштебейт. Ал ЗРР, ЗПРР мындай тили кечигип аткан, бир аз аң сезими артта болуп, тили кечигип аткан, сөз байлыгы аз болуп аткан балдарга дагы өтө чоң эффективдүү, илимге негизделген, далилденген ыкманы колдонобуз. Логопед, дефектолог бар, сенсордук интеграция бар, ЛФК бар, 2 сааттык ата-энелер чогуу иштешет. Ата-энелерди да кошо үйрөткөн ABA мектебибиз бар, массаж бар. 3, 4, 1,
2, 3, 4. 1, 2. ЭБ терапия тармагында старший инструктор болуп 2 жылдан бери иштеп келе жатам. Бул тармак аябай башкача. ЭБ терапиясы аябай жумшак болот. Бул жерде балдарды биз балдар менен иштешип, өзгөчө балдар менен иштешип, алардын жан дүйнөсүн сезүүгө, алар менен иштешип, алардын жүрүм турумун оңдоп, аларга колдоо көрсөтүп, сүйүү менен, колдоо менен, эмгек менен алардын алдыга жылуусуна жардам беребиз.